Повар чакырган өзүбүз жасаганга караганда экономдуу болушун буга чейин билбей жүргөн экенмин. Жакында биз конок тосконбуз. Ошол конок тосордун алдынан көчөбүздө газ өчүп калыптыр. Газ жок, эч кандай заготовка жасай албайбыз деп дароо эле мээрим эженин кызматынан пайдаланууну туура көрдүм. Мээрим эже өзү баардык нерсени даяр кылып алып келет экен. Казы, карта, чучук, тоокун эти, балыктын этин бышырып келип, салаттарды даяр кылып, коноктор келердин алдынан аралаштырып берет экен да. Буга чейин мен поварлардын кызматынан пайдаланбаган үчүн бул сапар мага конок тосуу ушунчалык жеңил болду. Мээрим эже келгенге чейин арыбастым, бербастым, алманы жуудум, конфеттерди тиздим дегендей. Мээрим эже келип 1 сааттын ичинде ушинтип дасторконду көрккө бөлөп койду. Негизи өзүбүз ушулардын баарын жасасак, ашыкча чыгым кыла беребиз да. Мисалы үчүн 1 чаранын ордуна 2 чара жасап, бул жерде баардыгы өзүнүн нормасы менен болгондуктан ашыкча чыгым дагы болбойт экен, ысырап дагы болбойт экен. Эгерде сиздер дагы мээрим эженин кызматынан пайдаланам десеңиздер, номерине байланышсаңыздар болот. Тамагын жасап бер десеңиздер, биринчи, экинчи тамактарын да жасап беришет. Биз тамактарды өзүбүз жасаган үчүн ал кызматынан пайдаланган жокпуз. Эгерде сиздерде конок тосуу жеңил жана жагымдуу болсун десеңиз, сөзсүз түрдө мээрим эжеге кайрылыңыздар.